Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз журту. Жаштар сүйлөсүн теледолбору Чүй айылында жайгашкан номер 2 Султан Ибраимов атындагы орто мектептин жаштары менен жана окутуучулары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема жаштар жана тил. Анткени ушул кыргыз тилибиз биздин мамлекеттик тил болгондуктан кыргыз тилибизди канчалык деңгээлде билебиз, көрнөк жарнактар кандай болуп жатат шаарыбызда, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Анда ушул жаштарыбызга конок серепчи болгон биздин урматтуу эжелерибиз менен тааныштырып өтсөм, номер 2 орто мектептин мүдүрдүн орун басары Чолпон Мергеналиева эжебиз конокто. Жана ошондой эле кыргыз тил мугалими Эркингүл Чекирова эжебиз конокто. Кош келдиңиздер, урматтуу эжелер. Анда урматтуу жаштар, ушул кыргыз тилибизди канткенде өнүктүрөбүз жана ушул кыргыз тилибизге кандай салымдарды кошобуз? Ушул мектептен урматтуу эже агайлар кандай биздин жаштарыбызга кыргыз тили сабагы жетиштүү эле берилип атабы? Биздин жаштарыбыз айтып келет, кыргыз тил сабагы аз деген да ойлор бар. Ошол кыргыз тил сабагы көбүрөөк кирсе, ошондо кыргыз тилибиз өсөт деген ойлор бар. Анда ушул биринчи жаштардын оюн уксак, Кыргызстанда мындай 100%-ын 60% орусча сүйлөшөт, мындай 30% эми кыргызча да. Ошо жаштар болсо кыргызча сүйлөсө, кыргыз тилибиз өнүгөт деп чын жүрөктөн мындай тилек ойлойм да, ошондой. Сүйлөй берселе өнүгөбү? Сүйлөй берселе, үйрөнсүн, билбесе да үйрөнүп ошо кыргыз тилин сүйлөш керек, кыргызстаныбызды, өзүбүздү ылдый эме авторитетибизди түшүрбөш керек. Ошо. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Анда урматтуу коноктор, мына жаштардын ою мындай болуп атат. Сиздердин оюңуздарча ушул кыргыз тилин канткенде биз өнүктүрөбүз? Азыркы окуучу балдар адабият китебин аз окуп калды депчи. Ушу окуучулар адабият китебин көбүрөөк окуса деп ойлойм. Мына ошондо кыргыз тили өнүгөт. Балдардын, азыркы жаш балдардын көбүнчөсү кыргыз тилинде, адабият тилинде аз сүйлөшөт. Бу дагы бир причина болуш керек, ушу балдардын кыргызча. Балдардын катасы. Балким баягы улууну көрүп кичи өсөт дейт. Балким чоңдордо эмеспи ката? Эми азыр мен ойлойм, чоңдордун арасында да бар депчи. Так кыргызча нукура сүйлөбөгөн адамдар орусча аралаштырып кетет. Анан ушу мектепте балдарга туура тарбия берип, мамлекеттик тил майрамын өткөргөндө тил эле эмес, үлпадат бүт баарын кошо кетсе жакшы болот деп ойлойм да. Када салт, Када салт кыргыздардын дагы бир жагынан унутулуп баратат да. Кийинки жаштар ошо кыргыздын када салтын жакшы билет деп мен көп ойлобойм. Бирок биздин мектепте аракет кылып, ушул кыргыз тили декадасында өтүп жүрөбүз. Урматтуу эже, айтсаңыз, азыр айтып атпайсыздарбы, ушул жаштарга балким ушул бир эле күндө эмес, балким дагы кандай иш аракеттер менен үйрөтсөк болот? Балдар менен экскурсияга чыксабы деп ойлойм да. Ушу мектепте ушу экскурсия организовать этип, уюштуруп балдарды жакшынакай кыргыздын тарыхый жерлерибиз бар да, мисалы үчүн Бурана, ушул эле чүйлүктөр, чүйдө эле болбостон Таласка барып, мисалы үчүн Манас атанын күмбөзүнө барып, Жети дуанды кыдырып, өз көзү менен көрүп келген оң болуш керек. Эже, сиздин кандай кошумчаңыз бар? Негизги баардыгыбыздын эле көйгөйүбүз, биздин эле бул мектептин окуучулардын көйгөйү эмес, баардык эле республикадагы бир маселе. Окуучулар көркөм чыгармаларды окушпайт. Көркөм чыгармаларды аз окушат, аз көңүл бөлүшөт тил маселесине келгенде. Анан мамлекет тарабынан да көбүрөөк жардам берилсе, мисалы үчүн окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде, орус класстарында да кыргыз адабият сабагы жумасына 1 гана саат берилген да, окуу программасында. Эми мындай ойлоп көргөндө 1 саатта, жумасына 1 саатта балдар кандай билим алышат деген суроо. Окуу куралдары жетиштүүбү эже? Окуу куралдар эми 100% баардыгы жетиштүү деп айткандан алысмын, бирок
алынып атат, окуу китептери келди, адабият 100% толук эмес, жакшы. Анда биз ушул эжелердин оюн уксак, бул жакта бизде окутуучуларыбыз бар. Негизинен ар бир элдин өзүнүн тили, дини болот да. Ар бир элдин биз ошо өзүбүздүн кыргыз тилибизди мисалга эле алсак канча жыл бою өттү. Биз кыргыз элдик өзеки чыгармачылык менен жашап келгенбиз да. Биз жазма адабият пайда болгучу чектечи ошого чейин өнүгүп келген. Анан биз азыр аны өнүктүрбөй таштап коюуга мүмкүн эмес да. Биз деген өзүбүз ошого түпкү киришишибиз керек. Себеп дегенде биздин жогорку жактагы адамдарыбыз дагы мына быйыл аябай көңүл буруп атат. Ушу кыргыз тилинде жакшы адабий чыгармаларды чыгарса деп ойлойм да. Мурун биз деген кичинекей кезекте эле Касымалы Жантөшевдин көп чыгармалардын баарын, Каныбек ушулардын баарын биз окуп бүткөнбүз да балалык кезибизде. Азыр эч ким китеп бетин ачпай атпай. Биз ошо мен ойлогон нерсем ушу бизден спонсорлор чыгып жакшы мындай чыгармаларды жада кыргыз тилиндеги кошумча иретинде чыгарып беришсе, сөздүктөр, демөөрчүлөр, анын үстүндө мына шаарга жакын мектептердин көбү эле орус тилинде окушат да балдары. Анан кыргыз тилинде аз эле саат берилет. Эже айткандай, адабият бир саатта кайсы чыгарма, кайсы жазуучу бар экенин билбей калып атпайбы? Анан биз мурун деле өнүгө элек кезекте деле элдик өзеки чыгармачылык менен жашап келгенден кийин эми жок дегенде бардыгы өнүгүп аткандан кийин биз адабият кимдер бизде кандай чыган жазуучулар, кандай акындар өткөн, ошол боюнча билишибиз керек. Кайсы кылымда кандай, мисалы үчүн Куталчу билим дастаны канча кылым өтсө дагы мына ал дастан азыркыга чейин ошол менен 8 класста билим алып келишет. Ал ким экенин, Жусуп Аласовдун кайсы кылымга таандык адам болгонун, ошол сыяктуу нерселерди мисалы үчүн орус класстарда билбей калып атпайбы? Ошо адабият сабагын кичине болсо да бир 2 саатка берип, балким кошумчаласа. Кыргыз класстар билеби? Кыргыз класстар билет. Анткени аларга деген саат жумасына мисалы үчүн 3 сааттан өтүлөт азыр. 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарга адабиятта 3 сааттан өтүлөт. Биз деген мына декададан башталган деле эң биринчи эле классты ачкан деле сабак башталган күндөн баштап биз тил эмне, тил дегенин кандай түшүнөсүңөр? Бу дегенге эле келип такалабыз да. Анан адабий тил деген кандай? Балдар жооп берет талапка. Ушул кыргыз класстын жаштарынын оюн угуп көрсөк, анда урматтуу мынакей биздин эжебиз айтты, ушул кыргыз класстын жаштары өтө жакшы билишет. Ошондуктан кыргыз класстын жаштарынын оюн уксак. Кыргыз тилин канткенде биз өнүктүрөбүз. Кыргыз тилине кандай салым кошосуңар, урматтуу жаштар? Мен айта кетчүмүн, эмне үчүн силер англис тилди көбүнчө окуйсуңар деп атасыңар. Англис тилди окусак, биз Америкага барып, жакшыраак акча табабыз. Жакшыраак бир мисал мен эжем бар, англискийди Бишкектен тапшырып, эми чоң бир орун берип атат Нью-Йорктон. Эмне үчүн биз деле англискийди жаттаганга мисалы мен каршы эмесмин. Көп тил билсең, сен ошончо кишисиң дейт. Адамга эки нерсе тиректеги дейт. Бири дил, бири тил. Кыргыз тил билсең, Нью-Йоркко бара албайсың, Эмне үчүн? Мен илгертен бери жана ата бабаларыбыз улуу бул тилди улуу рух инсандарыбыз деп эсептеп келишкен. Ошондуктан айта кетчүмүн, тил биздин мындай кылычтан өткүр курал деп эсептейм. Тилде тил өксүсө улут өксүйт дейт. Эмне үчүн биз Кыргызстанда мындай тил жанакы орусча, кыргызчаны аралаштырып сүйлөйбүз. Жада калса жаштар эмес, чоңдор деле ошентип сүйлөшөт. Чоңдор деле. Мисалы, мен айта албайм өзүм деле таза кыргызча сүйлөй алам деп. Бирок аракеттенем бир дагы орус сөздү чыгарбагандай. Орус тилди деле мисалы каршы эмесмин жаттаганга, жатташ керек. Бирок айта кетчүмүн, кыргыз тилди унутпаш керек. Бул биздин ата бабалардан келген тил. Ошо ата бабаларыбыз кандай сактап келди тилди, биз дагы ошондой сактап келишибизди деген сунушту кылат элем. Кийинки урпактарга ошол сактап, ата бабаларыбыз кандай сактап келсе, ошондой сактап берели деген ой, Үлгү болуп калды. Саякбай Каралаев, Алыкул Осмонов, канча манасчылар, канча жазуучулар бизге азыр үлгү деп эсептейм. Мисалы Султан Ибраимов, ал жаш эле балакай кезинде тракторист болуп иштеп, кандай бир ошо кичинекей трактористтен иштеп, азыр бир чоң бир орун басар болуп калды деп. Кайсыл жылы төрөлгөн? 1827 жылы.
жаштар сүйлөсүн. Жакшы, ушундай биздин жаштарыбыз бар. Урматтуу мынакей теле көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, сиздер Чүй айылында жайгашкан номер 2 Султан Ибраимов атындагы орто мектептин жаштарын жана педагогдордун оюн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздер менен биз жаштар жана тил деген темада сүйлөшүп жатабыз. Андыктан биздин жаштарыбыз кандай тил билишет? Кыргыз тилди билишеби же киргиз болуп баратабызбы деген негизги маселе бар. Андыктан ушул жаштардын дагы оюн уксак. Негизи Кыргызстанда эки тил кездешет. Орус тил жана кыргыз тил. Эки тилден тең биз сүйлөйбүз. Мисалы, вот Бишкек, Токмокто көбүрөөк орусча сүйлөшөт. Анткени именно ошо орус деген улуттар ошол жакта жашашат. Айылда болсо кыргыз тил көбүрөөк. Эмнеге алар көп билишет? Анткени ошол айылдарда кыргыздар жалаң жашайт жана кыргыз тилди көп билишет. Вот мындай айтып кетейин дедим эле. Сен атың ким? Нуржан. Нуржан, түш көргөндөчү кыргызча түш көрөсүңбү же орусча түш көрөсүңбү же англисчеби? Кыргызча эле түш көрөм. Кыргызча келет, Кыргызча келет. Орусча келеби? Орусча мындай келет. Когда как? Кайсынысы көбүрөөк келет? Кыргызчасы көбүрөөк келет. Канча пайыз? 70% где-то. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин жаштарыбыз түш көргөндө ушул 70% кыргызча түш көрөт экен, 30% орусча түш көрөт экен. Ошондуктан Кудай буйрса бул дагы бир ийгиликтерден десек болот. Анда жаштардын оюн уксак. Саламатсыңарбы, эжелер жана мектеп окуучулар. Албетте биздин эне тил жоголуп баратат, чын эле ачык айтканда. Мына карап көрсөк, мектеп окуучулары орусча билсе, билбесе деле тантырашып, өзгөчө кыздар, мынакей кыздар, кээ бир кыздар менен таанышып калсаң кыргызча жооп бербейт, орусча тантырашып, анан кийин дагы манас ким болгон десең, манас кээ бирлер акын болгон дешет. Ошондой эмелер болот да. Анан кийин не демекчи, мугалимдерге, кыргыз тил мугалимдерге айтмакчымын, жакшы эме кылып, ушу эне тил жөнүндө жакшы сабактарды өтсө демекчимин. Урматтуу достор, урматтуу жаштар, мынакей азыркы бул жигит айтып атат, манас чындап эле ким болгон? Манас атабыз бул биздин кандай десем, үлгү балдарыбызга. Бул эл биздин кыргыз элинин чоң баатыры. Ал Манас атабыз көп кылымдан бери жашай берсин деп айта кетчимин. Бизге Манастай баатыр келсин, биз Каныкейдей эне чыгабыз. Каныкейде эне, азыркы кыздардан Каныкейде эне чыгыш өтө эле кыйын. Чыкпайт дагы, кийин вообще эле чыкпай каласыңар. Айта кетсем. Эмне чыкпай калат экенбизби? Акырман жататкан унутуп калдыңарбы? Биз деле ошондой болуп чыгабыз. Эмне бизге Манас деген эл баатыр чыксын, биз Каныкейдей эне чыгабыз. Бирок мен не согласна, почему это кыргыздар эне болбойт? Алар болсо эне болот, конечно. Любая женщина эле эне болушу мүмкүн. Эмне үчүн сиз болсо кыздарды, мындай айтканда, грубо говоря, тупой кылып атасыз. Кыргыз кыздары билишет. Манас ким болгон. Например, эмне үчүн сиз болсо кыргыз кыздарын, грубо говоря, таким унижаете, а балдарды прям выше себя делаете. Мен айттым, балдарды деле айтып кетейин. Азыркы балдар деле кыргызча көп деле билишпейт, орусча эле тантырашып. Бирок сиз жаңы эле балдарды, кыздарды эмне дедиңиз жаңы эле? Эмне деди? Жаңы эмне деди, отураны мен айтты. Эмне деди? Азыр кыргыздар сурасаң, Манас ким болсо десе айта алышпайт. Кыргыздар эне болбойт. Кыргыз кыздары эне болот. Керек болсо 10 баладан төрөп беришет. Керек болсо 15 баладан бери төрөп беришет. Жакшы, таза кыргыздар болсо, Калпа, мен азыркы кыргыздын кыздары 15-10 бала төрөт деп ишене албайм. Бирди төрөгөндөн кийин эле, чоң энелерди болуп эле эме кылып эле өзүн бошотуп эле, мен ишенбейм ошо онду төрөшүнө. Если жана көөсү обеспечить, все хорошо сделает, конечно, аялы болсо все сделает. 15 бала болсо деле төрөп берет. Аяна, ошол сен түш көргөндөчү кыргызча түш көрөсүңбү же орусча түш көрөсүңбү? Кыргызча, кыргыз болсом кыргызча түшүрөм. Канча пайыз кыргызча түш көрөсүң? 90. 10% орусча. Жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай экен. Анда жаштардын оюну кабыз.
Саламатсыздар, мен 11 Б классында окуйм. Шамилем Намазбаева Элизада. Мен бул байкенин айтканына кошулбай атам. Эмнеге бул балдарды аябай көтөрүп туруп кыздарды түшүрүп коюп атат. Бул бир да. Экинчиден мен кайрылгым келет. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз эмне кылып эмеден мисалы үчүн жарнамаларды орусча беришет. Кыргызстан бүткүл боюнча эле аны бүт баарыбыз билебиз. Баардык нерселерди реклама болобу, жарнама болобу, телевизордон деле. Бүт баары орусча. Кыргызча көп нерсе жок. Мына Манас жаңырыгынан көбүнчө мен көрөм кыргызчаны, бирок кээ бирде дагы орусчасы бар. Ал жерде делечи. Мисалы үчүн кыргыз эмесинде 60% орусча болсо 40% эле кыргызча болуп калат. Биз кыргызбыз, кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек, биз кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Эмнеге дегенде мисалы үчүн орустар, кээрки орустар мисалы үчүн Кыргызстанга келгенде кыргызча так сүйлөшөт экен. Мен таң калып калдым көргөндөчү. Ошолор сүйлөгөндөчү. Кыргыздар эле сүйлөп берет экен, таптак эле. Эч кандай эч нерсеси жок элечи. А биз могу кыргыздар, кыргыз кыздары, балдары бүт эле могу жаштар келип эле, кээркилер мисалы үчүн орус сөздөрдү итак, питак кошуп эле кете беребиз да. Бирок ал жерден бул байке туура айтат, мисалы үчүн жөн эле мындай сөздүн мааниси жок кошуп кете беребиз. Бирок арасында бар жаштар кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз үчүн жашаган, кыргыз деп төрөлдү, кыргыз үчүн өлөт. Ошондой адамдар бар. Антип эле баарын эле монтип 5 колунакей тең эмес турабы? Антип баарын унижать эте берген болбойт. Биз да тура алабыз. Биздин тагдырыбызга Кудай кандай жазган биз билбейбиз, турабы? Аны антип сиз антип айтканга укугуңуз жок, бизди антип унижать этип. Мен кошулбайм. Азыркы орустар кыргыздардан уялып, алар кыргызча сүйлөп баштады. Өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы? Орустар уялып, кыргыздарга эмне кылсаң эле кыргыздар ошону кыла берет экен деп орустар уялып, кыргызча сүйлөп баштады. Керек болсо мына кара, агентке кирсеңер деле, одноклассникке кирсеңер деле кыргызча эч ким жазбайт. Привет десең, баары эле привет. Анан кандайсың десем, нормально деп ушунчада турабы? Эч ким кыргызча жазбайт азыр. Туурабы? Мен кошулбайм. Мен мисалы үчүн кыргызча эле жазам, мен антип орусча жазбайм. Кечирип коюңуз, мен кыргыз класста окуйм. Мен антип кандай деп жазасың? Кандайсың десе, жакшымын, өзүң кандайсың? Салам дейт, салам деп мен жазам. Кыргыздын сонун сөздөрү бар, мисалы үчүн приветке караганда. Мен ишенбейм, сен кыргызча агенттен, одноклассниктен жаздарыңа ишенбейм. Кыргызча сүйлөйм, мен кыргыз класста окуйм. Кыргыз үчүн күнөм байке. Мен керек болсо жанымды берем ушу Кыргызстан Тил үчүн, Ооба. Мына биздин жаштарыбыз, кыздар ушундай. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, ушундай биздин жаштарыбыз, Кудай буйруса, тил үчүн жанын бере тургандагы жаштарыбыз бар. Ушул эне тилден башталат. Андыктан ушундай биздин жаштарыбыз көп болсун. Кыргыздар кыргыз тилин унутпайлы, кымбаттап эне тилин улуктайлы. Кылымдарды карыткан кыргыз тилин кыянат кылып биз курутпайлы дегендей эле кыргыз тилине өзүбүздүн салымыбызды кошуп, кыргыз тилин өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Жана көптөгөн мындай жарнамаларды кыргызча, мисалы өзүн кичинекей бөбөктөргө деле кыргызча сүйлөтүп, мындай мама, папа дедирбей эле ата, апа деп үйрөтүп, ошондой кыргыз тилинин сабактарын өзүбүз деле мындай үйдө жардам беришибиз керек деп ойлойм. Ой элим уккун мени ичим чыртатпай, өксүдөм өзүнүмдү өзүм укпай, жүрөмүн сел сактай ордун таппай дегендей эле кыргыз тили чындыгында жоголуп баратканы баарыбызга маалым. Бая күнү эле бир передачада көп булуттар чогулду да, анын ичинде Алмазбек Атамбаев да бар. Ал жерден Назарбаев да өз тилинде сүйлөдү, андан орус тилинде сүйлөдү. Өзбекстан президенти да биринчи өз тилинде сүйлөп, анан орусча сүйлөдү. А эмне үчүн биздин Атамбаев биринчи орус тилинде сүйлөйт, анан кыргыз тилинде сүйлөдү? Биринчи биздин өйдө жактагылар ошо кыргыз тилин 100% билип туруп, анан бизге 100% билсе, анан биз дагы аракет кылат. Кыргызымдын биларман болуштары кыргыз тилге жан күйүп болушпады, кытыгымды келтирет айласыздан кыргыз тилин мөнөттөп коюшпады дегендей эле биз азыр ар бирөөбүз эле кыргыз тилин унутуп бара жатабыз. Биз ар бирөөбүз мындай орус тилин сүйлөсө, кыргыздар деле мейли деп орус тилге кошулуп кетишет. Эмне үчүн дегенде, алар орус тил кыргыздардын баары орусча сүйлөшөт да. Сүйлөгөндө орусча сүйлөшөт да. Андай рекламаларды деле карасаңар, жарнама деп жазылбай, реклама ар бир азыр чоңдор деле азыр ар бир бирдекелерди чыгарып атканда деле мындай. Сен оюңча эмнеге үчүн орусча кошуп сүйлөшү мүмкүн? Же кооз көрүнөбү, же кооз угулабы кандай? Аны мен да билбейт экенмин. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаштар жана тил деген көрсөтүүдө сүйлөшүп жатабыз, урматтуу достор. Ошондуктан эми урматтуу эже агайлар, кыргыз тилинин келечеги барбы же жокпу? Урматтуу достор, кыргыз тилинин келечеги барбы жокпу? Кыргыз тилин ким сактап калат? Илим менен билимге көпүрө тел, көкүл өткөн адамды тили деп бил. Биздин кыргыздар өзүбүз коомубузду сактасак, анан биринчиден тилибизди, мисалы кыргыз класстар эле өзүлөрү өзүбүз коомубузду бузуп алабыз.
кыргыз класстарды көбүнчө байкасак өзүлөрү орусча сүйлөп жүрүшөт. А орус класстар, кыргыз класстар эсли орусча сүйлөсө, орус класстар кимди туурашат? Кыргыз класстарды да биз алардан кембизби дешет. Баарыңар эле биякта чыкканда кыздар чыгып атат, баары эле жана жатталган эмелерди жаттап алып эле берип, чын жүрөгүңөрдөн айтпайсыңар, баарыңар эле кагаздан кичинекей текстти жаттап эле, баарыңар ошентип эле айтып атасыңар. Жүрөгүңөрдү менен айтып калат, чыгып анан ушундайын эле билип койсоң болот. Бияктагылар көп эле коркуп атат. Чыгып алып орусча тантырайынбы деп көбү коркуп атат да, мен ошентип эле ойлоп атам. Кыргыз тилинин келечеги барбы, жокпу? Мен үчүн Кыргызстандын келечеги буюрса болот, бирок ишене албайм. Керек болсо азыркы биздин депутаттарга чейин орусча тантырайт. Кийин депутатка мандат алып атканда кыргыз тилди эне тил менен алса дейм. Кыргызда кыргыз деген намыс кайда, кырда ашып же кеткенми алыс жайга, кыргыз үчүн уят иш билсек эгер кыргыз тилин чейит деген жылга аяга ошондой деген сөзүм бар. Тиги байка айткандай чын, мындай карасаң агенттерде мындай кыздарга сүйлөп койсоң орусчада көп проценти. А биз болсок тигилерге кыргызча сүйлөсөк, тигилер да бизге орусча ответ берет да. Агентте мисалы мен тиге привет деп жазсам, салам деп жазсам, тиги мага привет дейт да. Анан кандайсың деп жазсам, тиги болсо орусча ошондой дейт. А мен силерди жамандаган жокмун, кыздар, билип атам силерди ошондой эметтигенин. Бирок силер да ойлонсоңор болот да. Кыргыз болгондон кийин кыргызча жазыш керек, туурабы? Баары эле ошондой депчи. Туурабы? Эмнеге баары? Арасында бар да кыргыз тили үчүн күйгөндөр. Же вообще жокпу? Такыр элеби? Бар болушу мүмкүн. 100дүн ичинен 3 эле. 100дүн ичинен 3 болуп атканда 97си кайка барат? 97си Америкага орусча тантырап жүрөт да, туурабы? Анан 3 чыгып эле кыргызча сүйлөй берсеңер, аркадагылар эмне болот? Жалпы бириксеңер болот да. Анан дагы азыр мисалы айтып көрөйүн, айылдан жаңы келген балдар шардык кыздар менен же ушундай орусчаны билген кыздар менен таанышып калсаң, кыргызча сүйлөсөң, айылда мырк турбайбы дейт, туурабы? Анан орусча сүйлөсөң, деп ошондой эме болот да. Ошондой биздин эмебиз ошондой эмеге жетип калган да, деңгээлибиз. Мен андай деп. Туурабы ушул? Жок, мен андайга кошула албайм. Может, силер ошондойду көргөнсүз. Туурабы? Мен андайды көргөн эмесмин. Менин жашоомдо андай убакыт мындай мезгил болгон эмес да. Антип, мисалы үчүн жашынакай эле кыргыз жигити айылдан болобу, мейли кыштактан болобу, мейли тоодон болобу, түшө берсин, мага айырмасы жок. Самы эң биринчи, эң башынан чтоб эмесин, өзүнүн өлкөсүн сүйсүн. Кыргыз үчүн жүрөгү соксун. Ошо кыргыз үчүн патриот болсун, ошо кыргыз бир нерсе болсо ошого жанын берсин. Мага ошол эле. Мен антип орусча сүйлөт, кыргызча сүйлөт деп айта албайм. Мисалы үчүн бизде деле силер айтып атасыңар кыздар деп. Мына эки президент биздики качып кетти. Акаев менен Бакиев. А Роза Өтүнбаева ошол момундай Кыргызстан дүңгүрөп аткан убакта ошол мезгилде, ошол жерде кармап калды Кыргызстанды тынч кылып. А кандай дейсиз? Сен барыңар эле берек болсо эле ишенгениңер Роза Өтүнбаева, берек болсо Роза Өтүнбаева 10-чу эмени тынчытты. Анан кийин Бакиев, Акаев качып кетти, ошондо тынчытты деп. Атайын бийлик деген башкача коррупция бар акта деле. Атайын Өтүнбаеваны койду. Аял затын ишенсине Өтүнбаеваны койсо, эси башка эркекти койсо, давна атып жок кылып салмак. Мына мен ошол үчүн эл ишенбейт эркектерге. Мына өзүңүз эле айтып атасыз. Это уже фактически доказательство. Демек, эне тилди билген энелерге ишенишет, Ооба, мен дагы бир эмени айтып кетейин дедим эле. Ошо номер 2-мектептин Султан Ибраимов атындагы мектептин мугалимдеринин баарына ыраазычылыгын билгизгим келет. Ушулар аркасынан биз адам болуп келатабыз. Биякта эжелердин эмеси жакшы болсо, башка мектептегилер кайка барат? Башка мектептер бүт эле орусча тантырашып, керек болсо кыргыз тилчи мугалимдерине чейин орусча тантырайт. Туурабы ушул? Туура эле, баары туура болгондо орустар деле кыргызча эле сүйлөп кетип атышпайбы? Кыргызча сүйлөгөндөр орустар даже кыргыздардын ортосуна болуп, уялбайын деп кыргызча үйрөнүп баштап атышат. Даже мынакей подружкам болуптур, кыргызча сүйлөсөм ал түшүнүп калып атат да. Могу кыргыз тилинде мондай кайсы айылга барсаң деле, айылдан келгенсең деле, сен айылдыксың, орусча билбейсиң десең эле, все равно билип каласың. Бир жака чет өлкөгө барсаң деле, англисче билсең, орусча билсең, все равно кыргыз тилиңди унутпайсың. Все равно, Да, все равно унутпайсың. Урматтуу коноктор, эми мынакей жаштардын оюн угуп атасыздар. Кыргыз тилинин келечеги барбы, жокпу? Кыргыз тилинин келечеги жок деп бир беткей айтылган сөзгө мен каршымын. Кыргыз тили буга чейин жашап келген, урпактан урпакка өтүп жашай берет. Биз баягы депутаттарыбыз, чоңдорубуз сүйлөгөндө аябай кооз сүйлөйбүз. Бирок эми ушул иш жүзүнө келсек, мына азыр бала бакчаларда
Биз жакында ушул Нарын барып келсек, ошол Нарын районунда 3 эле мектеп кыргыз тилдүү экен. Калганын бардыгы орус тилдүү. Эмнеге десе, биздин азыркы ата-энелер, ошол теңир тоолуу кыргыздар балдарыбыз орус тилин үйрөнсүн. Орус тилди билсе, азыркы сиздердин кыздарыңыздар айтып аткандай, окуусу жакшы болот, андан кийин жакшы билим алса, тыйыны, пулу жакшы болот деген максатта ошо орус тилдүү мектептерге өткүзүп атат бала бакчаларга. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай, мындай реалдуу жашоодо? Ошол бала бакчадан баштап, бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайларында болобу, депутат, мейли депутат болобу, билим берүү министрлигинде болобу, мейли же жөнөкөй эле бир инсан болобу, ошол колунан келишинче эң негизгиси ошол кыргыз тилин, мамлекеттик тилин сүйүп, ошого кызыгып, ошого үйрөнсө, ошону билсе, анан билгизсек, үйрөтсөк, ошол тилдин, мамлекеттик тилдин баркы көтөрүлөт деп ойлойм. Чолпон эже, сиздин оюңуз кандай? Мен ойлоп атам, кыргыз тилинин келечеги жок деп. Анткени биздин тилибиз ушул жоголуп бараткан тилдердин арасында. Мен болсо жок деп ойлобойм. Анткени кыргыз тили мына 24 жыл болду. Мына салыштырмалуу айтайын, Советтер Союзу убагында кыргыз мектептер аз такыр эле жок болчу да почти. Анан азыр эми мына наоборот, кыргыз класстар, орус мектептерде кыргыз класстары ачылып, смешанная школа болуп, көп мектептер ушундай болуп калды. Кыргыз тилин жоюп ийген эч жерде деле жок. Ал эми ошо кыргыз тилин кабыл алгандан бери ушу өйдө жактан жанагы документтер кичине бир кыргызчалана албай атат да, аягына чыгып. Мына ошолор кыргызчаланса жакшы болот эле. Анан мен ушу кыргыз тилибиз жоголот деп ишенбеген себебим, биздин абдан татынакай жаштар өзүп атат, кыргыз тилин билет, кыргызча, орусча аралаштырып сүйлөйт, бирок мен ойлойм да ошо кыргызча нак адабият тилине келет депчи, акырындык менен. Баягы орустар айткандай, Москва не сразу строилась дегендей, мен ойлойм ошо акырындык менен биз келебиз. Кыргыз тилди унутпайбыз. Ушу жаштарга мен ишенем, булар унутпайт. Мен эже сизге каршы чыгып кетейин. Акаев 15 жыл мурун айткан, мен президент болгондо бүттүгүн кыргыз тилге котором деп. Адан кийин канча жыл өттү? 15 жыл өттү, кыргызча которулган жок. Эже азыркы жаштар патриоттук эмеси, духу жок деп айта алам эже. Эми 70 жыл орусча сүйлөп келип, анан кийин аз убакта биз баарыбыз кыргызчалана албайбыз да. Мен жаштарга, мен сиз менен каршымын, мен жаштарга ишенем кыргызча сүйлөшөт деп. Эже болушу мүмкүн, 50-60 жылдан кийин болушу мүмкүн. 1 жыл, 2 жылда болушу мүмкүн эмес эже. Акырындык менен болот. Жаштарга ишениш керек. 60-50 жылга чейин, азыркы жаштар мындай болотса, 60 жылдан кийин 1-чи класста балдар үйлөнүп калат эже. Жакшы, анда мынакей акыл жаштан асыл таштан дейт. Ушул жаштар жүрөгүндө оюн айтышат экен. Анда жаштардын оюн уксак, кайсы Акаевди айтып атасың вообще? Эме өзүлөр болсо, эме окушат да. Жаштар сүйлөсүн. Мен, например, орусча, кыргызча окуйм, англисче да. Мен кандай окугум келсе, ошондой окуйм да. Ишин канча мындай тигилер окугандайчы. Кыргызча окуса окусун, орусча окуса окусун. Өзү билет, Ошо өзү билет да. Өз ою мененчи. Кошуласың ушул ойго? Бияка чыгып алып, кайсы Акаев дебе? Акаев президент болгон тура. Кайсы Акаев, сен Акаевди билбей атканда анан эне тилди билмек белең сен. Анан эмнеге Акаев кетип калды 5 жылдан кийин өлтүрүп, я? Акаев биринчи угол. Акаев 5 жылдан кеткен жок. Акаев 15 жыл иштеди. Анан кийин бияка ким сен не ишин канча орусча сүйлөсүн, англисче сүйлөсүн деп айтпа. Сен барын кыргызча чакыр. Патриот болсоң кыргызча чакыр. Баары эле свободно, мынтип закон бар деп айтпа сен. Баары чыгып сен орусча кандай ишин канча орусча сүйлөсүн, англисче сүйлөсүн деп. Англисче, орусча сүйлөсө кыргыздын салты, духу жоголот. Ошо кошуласыңбы, туурабы? Эми кантип окуусу келсе окуйт да, кандай эмне болмок эле аны. Ал эмне алардын ою да, сен оюң эмес да ал. Сен окусаң оку да, патриотсуң, патриот, бүттү да. Эми бул деле патриоттор окусунбу өзүлөр эле. Мен бекеринен айткан жокмун. Мен кыргыздар мындай болбосун деп күйгөнүмөн айтып атам. Мага баары бир болсо, мага деле баары бир болот. Кийин Кыргызстандын келечеги жоголбосун деген ой менен
илерги манас аталар Чыңгыз Айтматовдор кыргыз үчүн жашаган, туурабы? Азыркы кыргыздар антип жашабайт, жаш эмелер. Өзү үчүн ойлойт, өзүн үчүн ойлойт, бирөө үчүн эч качан ойлойт. Ошону кошуласыңарбы жаштар, туурабы? Туура айтты бул жигит. Тура, бирок бир чети деле туура эмес айтып атат. Почему эме ал со время русский языкты эметип атат да? Биздин школа мындай айтканда орусча болуп калды. А эмнеге бул со время эме унижать этип эле баарын тең унижать этип эметип. Силерди көрүп эле турам, чыгып алып эле орусча тантырып атасыңар, кийин силер Кыргызстан сыйлайт деп ишене албайм. 5 кол тең эмес деген сөз бар, туурабы? Силер бардым, бир адам бардык эмес. Биз кыргызбыз, кыз болуп төрөлгөнбүз, кыргыз болуп төрөлгөнбүз, туурабы? Атабыз Манас, энебиз Каныкей, биз кыргыз болгондон кыргызча сүйлөйлү. Мейли орусча билгиле, илгертеден билесиңерби? Илгери айткан орусча билбесең адам эмессиң деп, орусча билгиниң деген. Азыр биз орус сөз деген бул жөн эле жайылган. Биз кыргызча билишибиз керек, эми кыргызчаны өнүктүрүшүбүз керек. Силер чыгып эле мынтип эмнеге элдин баары тантырып атат, биз деле тантырабайбыз деген сыяктуу айтып атасыздар да? Биз деле тантышыбыз керек деп. Тантырабыз орусча, керек болсо биз деле орусча тантырабыз, керек болсо биз деле кыргыз язык менен тантырабыз, керек болсо биз вообще любой язык менен тантыра беребиз. Бул биздин оюбуз. Сүйлөгүлө. Биз кыргызбыз, туурабы? Тантырай беребиз. Качан керек болот англис тили? Английский язык скоро уже керек болот, потому что любой университетке английский менен өтөсүң, и русский менен, и кыргызский менен. Но главное это английский менен. Жок, биз биякта деген кыргыз тил боюнча эметип атабыз, сүйлөшүп атабыз, туурабы? Английский керек, орус тил керек, билели, бирок бүт жерде эмес. Бирок сен болсо анан эме короче, айтып атасыздар, что силер биз болсо орусча тантырайбыз. Биз тантырабайлы жөн эле сүйлөйбүз. Тантырабайлы элесиң, туура сүйлөп атасың, туурабы? А бирок бүт убакта эмес орусча сүйлөө, орусчаны билесиңби? Унутуп кой. Ал убагы келгенде сүйлөйсүң. А биз кыргыз болгондон кыргызча сүйлөйбүз. Албетте баарыбыз билебиз, проблема бар, бул чоң проблема. Анан биякта туруп алып урушпай, орус кыргыз класс болбой, баарыбыз мындай чогуу чечелик деп ойлойм да. Кыргыз тилинин тарыхы, келечеги барбы? Албетте келечеги бар. Мондай татынака болгон жаштар турганда, конечно, келечеги бар. Биз баарыбыз кыргызча сүйлөйбүз, мындай орус азыр биз бир мектеппиз, туурабы? Анан кыргыз класс, орус класс деп бөлүшпөйлүкчү, пожалуйста. Биз, например, мен орус класста окуйм, кыргызча таптак сүйлөйм деп айта алам да. Анан кыргыз класстар деле бир рет орус класс, анан бул байке айтып атпайбы, жана Манасты билбейбиз депчи. Байке мен сизге вообще кошулбайт элем. Бизде мондай сонун абдан сонун эжелер бар. Бизге Манас ким экенин үйрөтөт. Даже Эркингүл Манас бул кыргыз элинин чоң батыры. Даже Чыңгыз Айтматов айткан, Манас бул кыргыз элинин рухунун туу чокусу депчи. Ошого мен кошулмакмын. Анан эме жаштарды мен барыңарга суроо берип кетейин. Мына Москванын телеканалын билесиңер, ошондо передача болуп атканда көрдүңөр беле? Чыгып алып англисче, кытайча тантыраган орустарды. Көрдүңөр беле? Байкеси мындай тантыраган деген сөздү мындай колдонбой эле койсоңуз жакшы болмокта. Тантыраган дегендичи, биз тантырабайбыз, биз сүйлөйбүз. Сиз деле тантырайсыз, англисче билбейсизби? Тантырайсыз, туурабы? Ошондо сизге неприятно. Тантырабайт. Тантырабайт. Биз